Улуттук адабият күнү 2011-жылы 28 январда Жогорку Кеңештин атайынын токтомунун негизинде кабыл алынган. Мына ушул эки символикалуу датаны эске алуу менен жерлерде атайын ал адабияттын алыптары даңазаланган иш-чаралар уюштурулду. Алардын бири Сагынбай Орозбаков атындагы Нарын облустук китепканасы тарабынан троллейбустагы көркөм окуу аталышындагы иш-чара. Кыргыз Республикасынын президентинин инсандын адеп ахлактык жактан өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгынын жана ошондой эле залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдун 95 жылдыгына карата ааламдан айылга үн салган Айтматов аталыштагы троллейбуста жүргүнчүлөрдөн дагы ошо көркөм окутуп жана ошондой эле суроо жооп болот. Иш-чаранын жүрүшүндө улуу жазуучу Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары окулуп, ал эми залкар акын Алыкул Осмоновдун ырлары китепкана кызматкерлери тарабынан көркөм окулду. Мен нан жебейм алдан тайып турганда, музыкадай мага таттуу суусун жок. Берчи мага жарым кашык музыка. Мындан сырткары троллейбустун жүргүнчүлөрүнө залкарлар тууралуу суроолор берилип, туура жооп бергендерге китептер таратылды. Чоң рахмат. Жүргүнчүлөрдүн көпчүлүгү мектеп окуучулары болгондуктан берилген суроолорго туура жана так жооп берип жатышты. Чыңгыз Айтматов ал залкар жазуучу. Карабура айылында, Карабура районунун Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда төрөлгөн. Айтматовдун чыгармалары өтө жашоодо керек чыгармалар. Мындай мааниси актуалдуу. Бетме-бет Исмайыл согушка кетип, аңгайра аяктан жизилчил болуп келип, аны келинчеги аны сейде катып, аңгайра Исмайыл уюлдап кармалып, анан сейде кайра качкынды өткөрүп берет. Жүргүнчүлөрдүн көңүлүн көтөрүү максатында Нарын шаардык маданият бөлүмүнүн кызматкерлери жагымдуу музыкалык чыгармаларын тартуулашты. Жипара Насырова, Шамен Болотбеков, Мирзат Муталипова, Теңир Тоо таңы.